Жакында эле ырчы Назгүл Токтокунова турмуш жолуна аттанып, көп өтпөй жубайлар заманбап үлпөт той өткөрүштү. Супер ТВ 2 жашты куттуктап, алар менен кызыктуу маек курду. Алгач жан шериктердин жашоосундагы эң маанилүү күн катары саналган үйлөнүү үлпөт той тууралуу кеп кылдык. Ата эненин сөзүнөн чыга алган жокпуз деле эмес. Биринчиден ата энебиз ыраазы кылып алды. Деги атабыздын эң эле биринчи суранычы кыргызча баары болсун деди. Кыргыз болгондон кийин англис жырларыңарды азайткыла деди, баары эле кыргызча өтсүн деди. Мага да инстаграмдан жазып атты да. Мы не думали, что вы из тех, кто позволит, чтобы вас пели Джар-Джар. Эми кыргызбыз да, биринчи очередь ушу ата энебиз ыраазы болсун дедик. А буга чейин мен ошо көйнөк боюнча айтып кеткенде, убакыт өткөн сайын уже не хочешь этого всего. Мурда мисалы там мындай көйнөк, тигиндей көйнөк десек, сейчас уже жыл өткөн сайын практичный болуп калабызбы или чо? Батыраак мындай главный ата энебизге жаксын, досторубуз, туугандарыбыз жакшы салып кетсин дедик. Да? Жакшы. Или нет? Один в один. Биздин оюбуз негизи мындай болчу, биз Батыраак өтүп кетсе экен. эми ал тойдо. Тойго чейин биз ойлоп атканбыз мындай эле кички чакан мындай 50 кишиге кафени чечип, может быть, көлдө, может быть, бир башка жерде чисто досторду чакырып, ошондой эле молодежный свадьба өткөрөлү дегенбиз. Уже ата энелер болбой тура калыш керек, катышпат, якпат. Кантип свадьбада молодежь болбойт, антип Элдин батасын алыш керек деп. чогуу эле кылалы деп. Чисто только из-за этого. Бир нече жолу үйлөнүү тууралуу сунуш киргизсем, кийинкиге жылдыра берди деген Назгүл Токтокунованын жолдошу Кубаныч мырза соңунда сүйүктүүсүн ала качып кетүүнү туура көргөнүн айтат. Ал эми бул нерсе ырчы үчүн таптакыр күтүүсүз болгон. Анткени менин досторум көбүнчөсү урдабай эле колдон алчу. Анан экөө бар, мындай жакын достор. Бирөөсү прям профессиональный вор деп койсок болот. Крадун невест. Мага постоянно айтып берчү. Доске урдасаң, мени биринчи чакыр. Мен ага чалгам. Тилекке каршы ал нарында болуп калды. Бирок түнчүндө келди, уже урдап келгенден кийин. Кичине с опозданием келип калды. Зато ата энелерим билет точно. Азиз киргенде эле, аты Азиз. Азиз киргенде эле айтты, Азиз собака сенсиң баарын деп. Жок эже мен урган жок, мен жаңы келдим деп. Биринчи келгенде досум менен, дос балдарыммен 2,5 жылдан бери сүйлөшүп жүрүп баарын тааныйм да. Анан эң жакын досу бар. Ошо досунун аялы тойлоруна барып жүрөбүз. Анан ошол досум аялы менен урушуп кетип, ажырашып, там аябай уруш болуп атат, срочно барып сүйлөшүп, сен Аделяны аялын неметип, как сказать, успокой, в общем, деп калды да, сен аны кара. Сен Аделяны алып кал, мен. Мен тигини, короче, эсине келтирем, баары нормально болот, бас деп эле. Үйдө подружка у меня была и друг. Биз как раз бир проектти жазып атканбыз да, ошону чогуу отуруп жазалы деп, анан келип эле бас деп эле, басканда чогуу эле барып келели деп чыкканбыз да негизи. Анан баратып карасам, настроениясы жакшы, ишке чыксам 2 машина турат. Анан бул кимдер десем, биз банядан келатабыз, анан ошо биротоло кантка баратабыз деп калды. Анан барып эле каяка келдик десем, үйгө келдик, азыр машинаны токтотуп, анан машинаны калтырып башка машина менен кетебиз дедик. Машинадан чык деди, машинадан чыксам, тиги койду кармагандай кармап алып туруп эле киргизип койду. Еще слава богу, я была мындай платье подлиннее, да, обычно мындай шим жана кыска эле көйнөктөрдү кийип жүрчүмүн, билет аны. Анан ошентип барып эле тургузуп, анан тиякта апашкалар чыкты, жеңелер чыкты, анан баары деп эле башыма жоолук тийгизип атса, мен здравствуйте, саламатсызбы. Вот там нормально келин ыйлап, там бирдеме истерика кылып келсе, мен до того просто была в шоке, что баары менен эле учурашып өтүптүрмүн. Саламатсызбы, здравствуйте, саламатсызбы. Жанымда подружкам ыйлап атат. Потом жеңелери күлүп тамашалашып атпайбы, сен сага караганда подружкаң сенден көп ыйлады го деп, ал көрүп, от счастья ал ыйлап атат. Анан көчөгө киргизип отургандан кийин, видимо, до меня дошло. Я начала плакать. Бул жок, алып кирди да бүттү, куда-то свалил. Мен дальше кеттим да. Досторуң менен отмечать эткени. Ошол, ошентип отуруп, мамама чалдым, мамама чалсам, мамам сразу эле айтты, он тебя любит, жакшы бала. Дагы канча жүрөсүң, Кудайдын буйругу,
антип эми кишинин шагын сындырбаш керек, тем более таанып алсаң бир жөн, өзүң эле жигитиң деп мамам айтты. Анан бир саат өтпөй жеңем менен байкем кууп келди. Анан келатканда да байкем неме деп айтып келиптир, аз көзүнөн жаш чыкса мен аны алып кетем, эчтекесине карабай алып кетем деп айтты. Жеңем урушуптур байкемди, жинде болбочу, наоборот күйөө кетти деп сүйүнбөсүн. Каяктагы алып кетем, ал ыйлайт, кыз киши деген ыйлайт неметпе деп. А мен билбейм, мындай көп убакыт өзүмө келе алган жокмунбу, мындай көзүм алайып эле кирип атса, учурашып эле отурам, эмне кылам, анан байкем келди. Байкем көзүмө тиктеп туруп алды. Байкемде ошо чоң гаишник карап турат маңда, мен жакшысыңбы дейт, жакшымын деп айттым вроде, анан жеңине басып эле сүйрөп кетти байкем тияка. Все, ошо менен калдым. Отурам ошо жанында, аялы болуп. Назгүлдү жакшы тааныган кишилер билет. Назгүл жөнүндө макул болбойт. Анткени ал Эми иштеп турабы деди Имбиртке. ооба, постоянно жылдыра берет. Эмки жыл анан 1-2 жылда кое турат. Эми күйөөгө тийип көрбөсөң коркосуң да кандай Мен болот? тийип көрдүм. Мен деле тийип. Досторум бирок баары айтышты, күйөөм красавчик, сен ошондой эле кылыш керек болчу. Мен да күлүп тамашалап айтып калчумун, я просто не сдамся деп уже айткандай эле. Ошо анан урдагандан кийин анын достору да мага көбүнчө чалып жазып, блин, брат, красавчик, тура эле кылдың, чыгса баары эле батасын берип, тойго келип эс алып кетишти. Үй бүлө курууга алып келген таанышуу тууралуу кеп козгогон жаштар алгач мамилесин жарым жыл жашырууга туура келгенин жана анын себептерин дагы айтып беришти. Таанышканыбыз 2016 беле? 16го. 2016-да таанышканбыз. Ролан деген досубуз студиядан жолугуп айткан болчу, бир кыз бар, Ела деген эмес, Сарышкин. Таанысыңбы, мен жок, тааныбайм экен. Бир аз ненормальныраак деп айтты. Биз менен чогуу иштейт деген, ал пиар, раскрутка жөнүндө жакшы билет, Instagram раскрутка жөнүндө жакшы билет. Анан шоу бизнесте көп ырдайт уже көп жылдан бери. Өзү да студийный, мына жакшы кыз, жакшы, давай жолугайлы, сүйлөшөлү, таанышайлы. Ушул жерден таанышып, көрүшүп, биринчи көрүшкөнүбүз ошол жактан болду. Андан кийин уже сүйлөшкөнүбүз улантып, дальше больше кетти. Башынан айтылган да, не строить отношения, работай деп. Аны мен Да, мы год почти скрывали наши отношения. Айтпай, анткени Ролан да мага көп айтчу, Куба мындай жумуш болуш керек, отношения болуш керек, там тиякта абайлап жүргүлө деп. Я говорю, конечно, брат, все нормально. Болбосо биз уже 2-3 ай чогуу жүрүп, сүйлөшүп, эч кимге айтпай жүргөнбүз. Анан 1 жылдан кийин айттык, жо 1 жыл эмес, жарым жылдан кийин айттык, ушундай болуп калды. Кечирип койгула. Андан соң бири-бирин кандай сапаттары менен арбап алышканын да сурап көрдүк. Я даже вот не могу вот так словами прямо описать, как это все произошло. Это не была любовь с первого взгляда. Я вообще считаю, что любовь с первого взгляда, она обманчива. Потому что бир көрүп сүйүп каласың, анан билип баштагандан кийин жагып жакпай ошондой немелер, кишини көптөн бери билип, жүрүш турушун көрүп, сүйлөгөн сөздөрүн угуп, анан сүйүү деген ошо чыныгы анан бекем сүйүү болот го деп эсептейм. Кубаныч менен деле ошо башында, вот как начали встречаться, мындай всерьез баары болуп кетерин деле ойлогон эмесмин. Понравились, встречались, потом больше всего мне понравилась его упертость, аябай мындай Обаятельность эмеспи? Твои зубы, жаным, твои зубы. Мындай аябай тырыш, айтканынан кайтпайт, көп изденет. Кулагың жаап турчу. Ата чыгып турайын. Чыгып турчу. Анан эми чынында өзүм деле күткөн эмесмин. Вот 2 ай болду, 2 айдан ашты, как мы женаты, бирок иногда мен да тамашалап, прикинь, сен менин күйөөмсүң, прикинь, экөөбүз үйлөнүп алдык деп иногда өзүм деле ишенбей кетем. Анткени мен оюма койсом, мен 40ка чейин деле жүрө берет окшоймун, жүрмөк окшоймун. Бирок жасаган мамилеси, мамам ар дайым айтчу да,
Эң биринчиден эркек киши сүйүш керек. Анткени өзүң сүйөм деп, то есть насильно мил не будешь. Это, во-первых. Во-вторых, анан көб эле семьяда деле бар чынында аял кишини сүйүүсү менен деле кармалат көп семья. Бирок эркек киши сүйгөндө мындай көп жерден эркелетет, көп жерден аят, көңүлүңдү карап турат. Ошол чынында эле туура экен да, эркек киши сүйгөн. Эркек киши көбүрөөк сүйгөнү да туура экен. Эми биздин мамиледе антип айтпайм, биздин мамиледе экөөбүздү бирдей эле сүйөт болушубуз керек бири-бирибизди. Жок, бирок негизи ошо мындай. И көп досторум, кстати, папаңа окшош дейчү да. Мындай бирок эмнесинен окшош, кантип окшош, хотя папам сары, бул не ооба, бирок окшош дейчү, может, жүрүш туруш окшош бул. Папам да кудрявый болчу жаш кезинде. Менде нет кудрявый. Чачы өсүп кетсе, чачы тармал. Эми көп жеринен ошо папама окшош, анан ошо папама окшош эле бирөөнү издеген окшойм, өзүм аны билбей эле. Анан Кудай буйруптур. Эми мен обаятельныймын. Анан аябай скромныймын да дересиң. Өзүнө уверенный жигитмин. Ырлар менен. Чын айтсам ырлар. Биз экөөбүз мындай все-таки чыгармачылыкта жүрөбүз да. Анан ага бир ыр керек болчу. Мага деле в принципе мындай вокалистке керек болчу. Анан экөөбүз ошентип сүйлөшүп, давай сен мага ыр жазып бер, дальше бир фит кылабыз, анан ошентип кылабыз деп эле жүрүп, таанышып, ырдаганы жакты, мага аябай ырдаганы тим эле сүйүп, кандай сонун ырдайт экен, андай кыздарды мен биринчи жолу көрүп атам да. Анткени көбүнчөсү бар, өкүрөт, бакырат, окшошпой калат. Сарышка, Ела, Назгуля ырдаганда буну фирмач деп коет да. Анткени фирмачтар музыканттын арасында бул эталонный певец. То есть на голову выше, чем остальные. Эми бул реклама болуп кетти. Эми аялым да рекламирует. Чын айтсам, буну аябай көп эле сапаттары бар, жакшы. И жүрөгүм, наверное, жүрөгүм өзү эле айтты да, именно бул Ушу деп. Мону алсаң Нормально болот да баары. Чын эле мындай көп взвешивать этсек, плюсы, минусы дегенде, как можно бесконечно делать. Анткени идеальных людей не бывает. Вот, и аны да мен түшүнөм, Назгүл да түшүнөт. Экөөбүздүн плюс-минус жакшы билебиз. Бирок именно сезимдерге көп ишенем да. Ырчы айымды жолдошунун ата-энеси өз кызындай кабыл алышса, күйөө бала бир аз сындан өтүүгө туура келгенин айтат. Биринчиден айтып атпаймынбы, баары эле айтат, жакшы кабыл алды деп. Эми кайсы келин жамандамак эле, бирок мен чынында эле мамасы, ата-энеси баары эле аябай жакшы кабыл алышты. Өзүнүн кызындай эркелетишет. Тайкем бар, тайкемди эркелетет, ага эркелеп тигине ала келгиле, муну ала келгиле дейм. Анан биринчи бир 3-4-5 күндөй эртең менен ыйлап аттым да. Эмне ыйлап аттым? Өзүм негизи эле ыйлак эмесмин. Бирок эртең менен туруп алып эле эмне кандай болот деп, анан Кубадагы эмне болду, жакшы эле болот баары деп неметип аттым. Бирок это вот было буквально 3-4 дня. Адаптация болгон. Ошо кандай биякта жашап көнүп, биякта өзүм менен өзүм болуп жүрүп, анан чынында возраст өткөн сайын, бул чындыкта мындай өзүң менен өзүң жүргөнгө көнүп калат экенсиң, өзүң ээ болуп, мындай анан кыйыныраак болуп калат экен да, бирке орустар айткандай, со свободой попрощаться, что ли, или как это будет правильно? А то байкуш сени эшикке чыгарбайт. Жок, не в этом смысле, все равно. А тут как бы мындай изменениялар албетте болду, бирок мындай кыналган жокмун. Шүгүр, баары жакшы, мамилебиз жакшы, көз тийбесин, ушундай өмүр бою эле калсын. Ата-эне менен деле, күйөөм менен деле. Эми бул баары өзүбүздөн болуш керек. Главное, ар бир киши өзүнүн обязанностьтарын билсе. Мен кыз катары өзүмдүн обязанностьтарымды билем. Кубаныч билет, что надо кормить. Кого он взял в жены. Вот, анан жакшы эле. Жакшы эле. Биринчи сабады дейсиз. Биринчи сабады, давай койду сой деди. Кой сойдурушту? Жок, тамаша болду. Нет, конечно. Биз кудалга барганда эле айтып койгон болчубуз. Бул тайнем айткан, бул балабыз
шаарда өскөн бала койсо ойгон билбейт деп тамашалап койду, бирок сойгон билем жакшы эле. Но керек болсо союп жиликтеп беребиз. Киргенде эле жакшы кабыл алды. Родного сына. Анткени бул болгон бир эле кыз. 2 байкеси бар. Анан мага келип айтты, биз болгон эле бир кызыбыз бар, жакшы кара деп. Наша золотце деп. Конечно, дедим. Безусловно, мен жакшы көрөм. Бирок Кудага барганда баш тартты дейсиз. Баш тартты, баш менен бир жарым сааттай отурдум го. Анткени чүйдө башты улууларга тартат да, башында башты кичүүлөргө тартат экен. Аны мен билбей каяктан Мен улам сүрөткө тартып күлүп коем, бирдеме эле болуп атат, чугуп атат. аны эмесин терисин чыгарып туруп кеш керек, кишилерге Көзүн чыгарып бирдеме кылып. жарымсын эметсем дагы жарымсын эметти, ладно деп полностью. Көрүшөм деген адамга бер дейт көздү. Аны 4кө бөлүп 4 кишиге бердим. Аялыңа бер дейт. Аялыңа зачем берем? Аны күндө эле көрөм. Көп эле көрүп атпайбы деди. Ошо эң эле кыйын ошо баш тарткан болду окшойт сага. Калган жагынан үйдө братишкаларыбыз көп. Анын башынан эле папам деле жок, бизде андай нарындык атбашылык десе ойлогула, бизде андай жок. Сразу эле келе калып эле кой сойдуруп антип эметпейбиз деп. Папам да тамашалап калды. Интернет айдыңында Назгүл Токтокунова жолдошунан 4 жашка улуу экендиги айтылып, талкууга алынды. Ал эми жубайлар жаш айырмачылык алар үчүн көйгөй эмес экендигин билдиришти. Не, ну, смотрите, любви все возрасты покорны деген бир айтылган орус писатель айтканбы, философ айтканбы, я уже не помню, но мен ошого таянам. Анткени экөөбүз 2 жарым жыл сүйлөшүп жүргөнбүз. Такой особой большой разницы в возрасте или вообще за возраст никогда у нас речи не было. Как бы среди друзей ее и моих, как бы это поначалу, может быть, смущало, андан кийин уже таанышып, кишини билгенден кийин уже поняли, что в принципе мы все на одной волне и нам очень комфортно, очень уютно с друг другом, да? Ну, вроде да. Да. Башында, чынында, вот это и для меня, например, это была причина большой. Меня это смущало, я думала, буга чейин деле айтчу да, поженимся десе, ойлочумун, как родители его примут. Кыргыздардыкы мындай го, башын айлантып алыптыр, аны мынтип алыптыр, тигинтип алыптыр, ошол сөздөн коркком да, чынында, эми көрбөй койчу, даже прикалывался, жашырган бирөөтү алчы, эми эмне кыласың? Эми ошентип да тамашалашып жүрдүм, анан ошондон аябай корктум да, даже эл сүйлөгөндө эмес, именно как его сторона примет. Эмне деп айтат, анан эмне дейт деп. Бирок наоборот, мага караганда, мисалы, мен слишком шустрая, слишком, может, где-то даже глупая. А в этом плане мындай кубаныч толуктап турат да, бизге тормозду басып бере кой тур, ойлонуп иш кылалы. Иногда урушат. Шашмасын да. Болгон характерим да. Ошондон коркком, бирок, оказывается, не так страшно было. Не так страшно ли? Ну да. Мы не Галкин и Пугачёва. Ну да. Не 14 лет. Мамам да көп урушtu ошол боюнча. Эмне болмок эле элдерди 10 жаш разница болуп деле жашап жүрбөй. Мама да көп айттым да, мам, ты не понимаешь, анан айтат мына там баланын башын айлантып алыптыр, анан мынтип алыптыр деп. Мен өзүм негизи аябай намыскөймүн да, анан ошондон көп өзүм тартынып аттым. Чыгармачыл инсандардан курулган жаш үй-бүлө жакынкы арада күйөрмандарын чогуу аткарган чыгармалары менен дагы кубандырышарын кошумчалады. Бул жагынан мындай экөөбүздү салыштыра албайбыз, анткени мисалы, как Куба появился в моей жизни, я перестала писать песни. Буга чейин мисалы аябай көп жазып келген биздин деле артисттерге. А вот как я с ним познакомилась, мисалы, орусча вообще жазбай калдым, анткени Кубаныч, не потому что он мой муж, я вот уже с профессиональной стороны говорю, да, он намного лучше пишет меня, сөз байлыгы кенен, мелодия чыгарганда да жакшы чыгарат. Анан экөөбүз жүрүп, анан вообще иштешип баштаганда ошондо эле айткам, все, сен жазасың, я ухожу больше на продвижение, депчи, продвигать песни, там, оформлять их, может, как-то, сен эр жака, сен өзүң эле отур. Анткени чынында Кубанычтын жанында мен уже жазгандан уялып калдым да, анткени көп изденет,
көп угат, көп окуйт, мага караганда да, как есть. Ошон үчүн азыр деле биздин тандемде не только семейный союз, да, мы работаем вместе, нам очень удобно работать вместе. Азыр деле ошондой Кубаныч музыка жакты карайт, мен продвижение жакты карайм. Ато экөөбүз тең эле бир жумушту кылган туура эмес. Вокал жактан мисалы мен жардам берем. Мисалы вокал жактан как я понимаю. Но таланты бар, рэп жактан да жакшы окуйт, мисалы ырдаган жактан да угат, мисалы жакшы. Но практика керек да. Кубаныч в этом плане аябай идеалист да, мисалы мунун ырларын ТНТ мюзикке биз чогуу катышканда полуфиналга чогуу өткөн. Мисалы конкурсту негизи Кубаныч тапкан. Акыркы күнү мени урушуп атып ошо конкурска киргизип, регистрация кылып, анан полуфиналга өткөндө именно музыка жактан Universal Music'тин главный директору, продюсеры ошондо айтып калганда, бүт ырлардын арасынан эң эле интересный ыры вот ушу баланыкы депчи, Парадокс любви деген ыры бар. Калгандары эми баары эле бири-бирине окшош экен деп айткан да. Ошондо дагы ар бир ырды жакшыраак кылам деп эле ошо менен эле отура берет да, мындай жакшыраак кылыш керек, качественныйраак болуш керек. А мен шашмамын да, анан мен айтам, сен антип изденип неметип отургучакты уже ырлар чыгып кетет, же убактысы өтүп кетет. Анан же мисалы бизде еще плагиат дегенди жакшы көрөт го, вот там тигинден сплагиатили, мындан сплагиатили, хотя эти песни были написаны еще давным-давно. Конечно, это хорошее качество, когда человек идет к идеалу, стремится к идеалу. Просто вот в этом плане, мне кажется, вот у нас хороший союз. Он слишком идеалист, я люблю все проще и быстрее. И эми буюрсаң свадьба бүттү, кудаларды тосуп бүттүк. Эми колубуз бошоп, эми чыгармачылык, эми Кубанычтын чыгармачылык үстүндө иштейбиз. Жакын арада биздин совместный ырлар да бар. Жакын арада ушу биздин дуэтибиз чыгат. Буюрса ага клип тартабыз. Бирок өтө идеалист болуш керек. Сүйүү бар жерде сөзсүз кызганыч бар деп коюшат эмеспи? Жубайлардан кимиси кызганчаак экендигин дагы сурап өттүк. Ну как ревнивее? На самом деле я не скажу, что я прям есть ревнивые люди. Но я считаю, что мужчину надо в тонусе держать. Буга бары деп отура бербейм, мындай иногда калп эле болсо да нежно тигенди жакшы көрөм. Чыт на неё посмотри. Чыт на эту актрису смотришь. Жөнүндө кино көрсөтүп. Досторго отурасың, эми ничего экен актриса, деп койсом эле. Не, во-первых, я считаю, это неправильно, да? Сидит рядом с тобой девушка, жена, без разницы, она, ты жакшы экен десе, конечно, неприятно. Была актриса. Тут даже не ревность больше играет, а самолюбие, да? Типа, нифига себе будешь ты еще кого-то говорить, что она лучше. А так, эманын баары тамаша, бирок я считаю, что мужчину надо в тонусе держать. Ошон үчүн калп эле истерика закатывать этери. А сиз дагы кызганбайсыз? Жок, эми мен кызганам, бирок по факту. Конкретно бир мындай. Ну, по факту так говоришь, как будто я давала повод. Жөн мисалы мындай кыска юбка кийген десе, мындай декольте глубокий болсо, сразу айтам, давай переодевайся. Көтөрүп баштайт. Жок. Анткени бунуку ошондой да артист. Бөлүп калган мындай платьяларга мен давай болбойт, короче. Мен анан айтам да, ты знал, на кого ты женишься, деп мен тамашалап калам, но күйөөгө тийгени не то, что күйөөгө тийгени, да, были годы, когда я одевала открытое, такое все яркое, а потом 2-3 жылдай я вообще на спортивный стиль перешла. Ну, мне удобно так двигаться, я уже запарилась ходить в платьях. И вот. А в күйөөгө тийгени башында вот не было некомфортно по одежде, анткени у меня нету длинных платьев. Отко чукурат деген бар, тияка барабыз, айылга барабыз. Блин, эмне кылам деп, потом магазиндерге барсаң, там все такое темное, а я не люблю темные цвета. Бүт эле кара, көк, жолуктар мындайынан айланат, тигиндейинен айланат, жүдөп же жолук таба албай. Башында кыйналдым, но сейчас уже гардероб подстроила под Гелен стайл. Чынында ошо мага да көп айтып калышты да, эми ырчысың да, анан кымбатыраак жолу. Негизи эле мындай кийимде кымбат, арзан деген көп. Мисалы могу куртканы 1300 сомго алгам. Эми негизи өзүңө жарашып турса болду да, анан муну кымбат алам деп, анан 10 миң, 20 миңге албай. Мен деле транжира болчумун. Азыр деле мисалы мындай бир
рюкзактарга акча аябай, мисалы бут кийимди жакшы алыш керек, не кымбат алыш керек, а мисалы, ну чтобы не воняло, да, грубо говоря. Да. А в остальном, да, көп деле не заморачиваюсь. Иногда бывает там, Дордойго мы когда ездили, там подарки покупать, ошондо мындай жоолуктар неме кылып сыйгаланып эле башына токтой экен го. Анан бир магазине кирсек, контейнерге кирсек, ништяк болордук, мындай шапкалар бар экен да, блатки. Анан канча сом десем, экөөсү 150 сом, мунусу 200 сом дейт. Ну нормально, взяла. Анан инстаграмдан да чукуйт го всегда. Ошол жактан жазып атпайбы, они же на Дордое продаются, кымбатыраак эле там. А чего стесняться, анын баары чүпөрөк. Всю жизнь носить не будем. Эртеңирге түйөбүз, анан калп эле ол жактан 3-4 миңден жолуга алат элем деген, ну я считаю, это неправильно. Кыз жигит менен үй бүлөнүн айырмасы чоң экен. Баш кошкондон кийин айрым нерселерге чекит коюлуп, өзүбүздүн эрежелер пайда болду дешет жубайлар. Ну, это, наверное, даже и не оговаривалось, я думаю, это уже интуитивно. Но он всегда должен ночевать дома. Это вот хоть заработаться, но хоть приползи дома. Я-то тем более, я где могу ночевать? У Колян. Нет. Колян это подруга, и мы ее просто так называем. Сейчас пойму, что у русского кода ночую. Назгуль деген подругасы бар. Мисал, вот самое основное это, наверное, ошол. Самое главное, хоть кандай болбосо, да, доползти до дома, ночевать дома вместе. А так мы типа у нас не было такого, так можно, так нельзя. В принципе, и он, и я знаем, что правильно, что неправильно. Ушел или? Ну, естественно, изменять нельзя. Да, там же этот finishing был.